Юсуп Эргешев Ош шаарынын атынан комуз устачылар катарында этно базар көргөзмөсүнө катышат. Ал бул кароосунака шакирти Бакай Жумабаев менен биргеликте даярданышкан. Улуттук аспаптын өзгөчөлүгүн коомчулукка таанытуу жана усталар ортосунда тажрыйба алмашуу үчүн материалына жана көлөмүнө жараша түрдүү комуздун бир канча түрлөрүн даярдаган. Шакирт экөөбүздүкү бир 20 ашып кетиши мүмкүн. Эми эле барып сатыш эмес, көрсөтөбүз, кайтабыз. Азыр ончо-мунча немелер кардарлар келип атат, комуз бар, комуз алабыз. Азыр токтотуп койдук сатууну. Себеби сатып турсак буну бүтүрүш кыйын да. Мына комуздун мынанын өзүн баштаганыма 4 күн болуп атат. 4 күн. Эртеге 5-күн бүтүп калышы мүмкүн. Эми арасында мынандай комуз, мыналарды да чабып койдук да мына. 4 күндүн ичинде ушул 2 комуз болуп атат мына. 4-5 күн. Мынабысы почти бүтүп калды. Бул бүткөнү. Эми муну кулагын салып, кыл таксак эле болду. Кулагын жакшына кылып формасын чыгарып, жаңгак комуз алып барабыз, өрүк комуз алып барабыз, чоң комуз алып барабыз, муну ошон бала комуз алып барабыз. Токтогул формасында чыккан комуз алып барабыз, карагай комуз алып барабыз. Ушул Өмүрүнүн дээрлик жарымынан көбүн устачылыкка арнаган Жусуп агай бул кесипти атасынан үйрөнгөн. Ата кесиби катары бүгүнкүгө чейин аркалап келет. Атам рамалык айтчу эле, кыргызсыңбы, башыңан калпакты түшүрбө дейт эле. Кыргызсыңбы, үйүңдө черт албасаң да комуз турсун дейт эле. Кыргызсыңбы, ат жабдыктарың дайым болсун, атың болбосо да дейт эле. Анан атам өзү ончо-мунча комуз чабат эле, мен аны карап коюп жүрчү элем. Анан комуз шертким келди дагы, анан бирөөнүн өрүгү тамыр менен оңкорулуп калган экен. Мынаны мага бер, мына жерде мен комуз чабайын. Анан болуптур да берди. Келип пургата койбой эле баягыны чаба бердим. Чабап утуру салкынга тартып коям. Биринчи комузум ошол болду. Onu çağıp çertip kaldım. Anan keyin büröv geldi da men nebirem komuz demege barat. Bermaga dedi da 1000 so'm berip alıp ketip kaldı. Koy satpaymışsın men. Tokta. Çapsam bolat eken de anan keyin komuz çaba başladım. 97 жылдары, 98 жылдары катуу киришип баштадым. Бул өнөрдү аркалоодон башкы максат акча же материалдык пайда көрүү эмес, улуттук аспаптын өзгөчөлүгүн жаштарга таанытуу деп эсептейт. Биздин максат комуз чабып эле байып кетиш эмес, адамдардын көзүн боеп. Же тирилик кылыш эмес. Кыргыздын аспабы, музыкалык аспабы. Азыр мурунку комуз чапкандардын көбү жок болуп кетти. Түгөлбай Казаков келип айтты да, усталар жок болуп атат. Комузду өркүндөтүшүбүз керек. Филармонияга келди, баары чакырды, бардык, ошол киши ушундай деп айтты. Комуз буну жок болуп кетпесин. Комузду өркүндөтөйлү, өрчүтөйлү. Комуз шеткендер көбөйсүн. Комуз усталар көбөйсүн dedi. Улуттук брендти даңазалаган көчмөндөр оюндарында кол өнөрчү усталардын эмгектери да эл сынына коюлуп кароо сынакка катышат. Бул үчүн күн мурун тандоо этабы болуп өткөн. Ош шаардык маданият башкармалыгы жана жибек жолу кол өнөрчүлөр гильдиясынан калыстар облустун ар аймагынан келген усталардын чеберчилигин баалашкан. Эң башкы өзгөчөлүк нукуралуулукка жана кол устачылыгына маани берилген. Кудай буйруса, көчмөндөр оюнуга Ош шаарынын мэриясынын тарабынан чоң иш-чаралар өткөрүлүп, кол өнөрчүлөргө жакшы шарттар түз бергенде негизинде 20-июнь күнү, ошол 21 июнь 20-21 июнь күндөрү кол өнөрчүлөрдү тандоо болду. Бунун тарых боюнча каралды. Бул устаздар Ош шаарынын ичинде, Ош шаардын сыртында дагы бар экен. Мисалы, бизде жыгач уста, ошол жерде карасына боло турган, ошол кайчтан жасай турган усталар, зээригерчилик, темир усталар, бычак, ошол сайма дагы бар.